идеологиясы ушундай болуп калды. Биринчи кезекте Кыргызстанда барган жериңде милициянын көңүлүн тап, анан кийин ошол жерден айыл өкмөтүнүн, анан акиминин көңүлүн таап алсаң, каалаган ишиңди жасай бересиң деген идеологиясын жүргүзүп атат расмий түрдө. Мен бүтүндөй жоопкерчилик менен айтам аны. Абылгазиевдин сүйлөгөнү бүтүндөй мени кыргыз жараны катарында намысыма тийди. Ошондон кийин Кытай инвесторлору кетип калабы деп корком дейт. Ал ошол кыргыз жарандары жабыр тартты, жерибиз жабыр тартты деп коркпойт экен. Кытай кетип калат деп титиреп отуруптур. Аман болсун ошол өкмөт башчысы. Ушундай жигиттин баарынан жок, мен ачык айтам. Бул бир. Экинчиден, Кытай инвестор эмес ал жерде. Ал жерде ошол жериңди талкалап, жайлооңду булгап, сууңду булгап, ошол жердеги кыргыздын 8 тонна алтынын алам деп келген бир шумпай. Аны инвестор катарында айтпаш керек. Анан элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек дейт. Биринчи сен өзүң түшүнүп ал, эмнени түшүндүрүштү. Сен өзүң түшүнбөйсүң эмне болуп атканын. Ошондон кыргызга пайда барбы же жокпу? Ошол Солтон Сарынын алтыны жок эле жашап келгенбиз, мындан ары да жашай беришибиз керек. Ошондой болгон учурда өлкө башчысы эл күйдө жатат, өкмөт башчысын жыйын өткөрүп атат деген бул курулай сөз. Ал жерге биринчисин жиберели, экинчисин жиберели, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзбөш керек. Эл түшүнөт, эл билип турат. Тилекке каршы түркөй өкмөт, түркөй бийлик түшүнбөйт.